Биз ушул баягы динамиканы карасак, шайлоо цикл сайын депутат айымдардын саны азайып кетип атат. Каракөл шаардык кеңешинин депутаты болгом. Депутат болуп ошол социалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрайымы болуп иштедим. Андан кийин бизде 2010 жылы шайлоо кодексинде же партиялар же шайлоо топтору шайлоого катышса болот деген мүмкүнчүлүк бар эле. Анан менин мугалимдерим айткан: эжей, баралы, катышалы, сиз дагы биздин маселени колдоп бериңиз деп. Мугалим деген шайлоо тобун түзүп биз барганбыз. Барып болгондо да бюджеттик комитетти жетектеп мугалимдер отурду. Депутат болуп жүргөндө биз эмне маселени карадык эң биринчи? Мугалимдердин шартын жакшыртуу боюнча жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын мыйзам чегиндеги жоопкерчилигин карап бюджеттерди бөлүштүрүүнү баштадык. Бул биринчиден. Экинчиден, бюрократиялык чыгымдарды кыскартуу менен, белгисиз чыгымдарды кыскартуу менен, мисалы үчүн Каракөл шаардык бала бакчалардын материалдык техникалык базасын жакшыртууга. Бул бардыгы аялга керектүү жумуш болуп атпайбы? Үчүнчүдөн, ошол жердеги сатып алуу процессиндеги коррупцияны таап чыктык. Жогорку кеңештин депутат айымдары ушул айылды шайлоочулар менен жолукканга барсак, мектебине кирдик. Мектептин чатыры агып турат экен. Анан кийин бала бакчасына кирдик. Бала бакчасына баягы эмеректер эскирип, анан кийин балдарды 2-ден 3-төн уктап атышкан экен. Аким айтып калды: бүгүн бизде ушул айылдык кеңеште отуруму бар экен. Биз эми баягы кызыгып кирдик да, эми өзүбүздүн коллега деп койсок да болот. Эми айылдык кеңештин депутаттары кирсек, бир дайым жок экен. Угуп отурсак, кандай маселени талкуулатышат? Ушу айылдын кирешине, айылга кирешине арка коебуз деп атышат. Анан кийин мен отуруп, анан кийин чыдабай сөз сурап сүйлөдүм. Мына сиздер өзүңүздөр, балдарыңыздар, неберелериңиздер ушу мектепке барышат, бала бакчага барышат. А ушул мектептин, бала бакчанын көйгөйүн чечпей элек проблемалары бар экен ушундай. Эми арка балким керектир, бирок азыркы учурда эң керектүү башка маселе болуп атат десек, алар да макул болушту. 19-жылы август айында бул мыйзам дагы 3 окуудан өтүп, президент тарабынан кол коюлган. Бул мыйзамды кийинки 20-жылкы шайлоого даяр болсун деп аракетибиз ишке ашты. Айылдык кеңештерге чындыгында мындай карасак, аялдар келбейт экен. Аялдарга эч ким добушту бербейт экен. Ошондуктан биз атайын ушундай резервирование деп ушуна кылганбыз. 2019-жылда бул норманы киргизгенбиз. Азыр көрөбүз кандай бул иштейт. Азыр айым депутат болуп калса, анан кетсе ошол жумуштан, анын ордуна айым эле келиш керек. Мына шаардык кеңештерге дагы ушундай биз норманы киргизгенбиз. Азыр шаардык кеңешке партиялар барганда, алар ар бир 3-чү орунду аялдарга бериш керек да. Сентябрь айында Ысык Көл областында Саруу деген жерде кезексиз неочередные выборы болуп калды айылдык кеңешке. Ошондо бул мыйзам уже күчүнө кирди да. Бул шайлоодо баягы жыйынтык чыкканда 30% резерв отдельно коюлган. 6 айым өттү. Андан кийин андан тышкары да күчтүү айымдар бар экен. Жалпы 9 айым өттү. 9 айым депутат ушул жергиликтүү кеңешке депутат болгондон кийин алар өзү да жетекчи катары ушул айылдык кеңешке төрайым катары Айнур айымды шайлап алышты. Мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү жана саламаттыкты сактоо учреждениялар, организацияларынын жетекчилери шайлоого катышса, өзү дагы өзүнүн иштеген ишин
жумушун сактап калат жана ошо депутат болуп айылдык кеңешке иштесе болот. Эмне үчүн бүтүндөй бир райондо, бир областта бир дагы губернатор же болбосо аким жок? Эмне үчүн ишенбейбиз? Аял жаратман болот. Элестетсеңер, аял депутат ошо кылмыштуу топтун өкүлүндө аял бар дегенди уктуңуз беле? Жок дегенде биз элдин бийликке, жергиликтүү бюджетке, жергиликтүү сапаттуу кызмат көрсөтүүгө болгон ишенимди биз сөзсүз түрдө кайтарып келе алабыз. Аялдар өтө сарамжалдуу болот. Аялдар көпчүлүгү маани бербейт, бирок стратег. Кышкыга вареньяны ким даярдайт бүгүнкү күндө? Аял. Демек, өзүнүн мектебинде болгон жылуулукту ким даярдашы мүмкүн? Бүгүнкү күндө гендер десе эле бардыгы мындай чалкасынан кетип эле кабыл албайт, бирок аял менен эркектин тең укугу жана тең мүмкүнчүлүгү болгон жерде сөзсүз түрдө өнүгүү болот.